Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кардарлар. 286 чарчы метр болгон, ушундай болгон килтейген пентхаусту сиздер менен обзор кылып тартып бөлүшүп кетели. Негизи фундаменттин бийик болгон жакшы. Фундаменттин бийиги үйдү чоң көрсөтөт да. Ар бир фундаменттин высотасы, стенанын высотасы сиздердин тандооңуздарга жараша болот. Ал тандооңуздар суммага келип түздөн түз таасир этет. Мисалы, көп эле жерлерге пятикамерный ак эле терезелер коюп келебиз. Бул кардарга болсо ушундай антрацит болгон цветтеги коюп бергенбиз. Бул эми сырткы фасадына сочетаниясы сонун болот да, буюрса. Ошон үчүн ар бир тандоо, ар бир материал сиздердин тандооңузга жараша болот. Бул жерден киргенде эле бул жер лестничный площадка крыльцо болот буюрса. Киргенде эле ушундай килтейген прихожа, электромонтажы жасалган. Как всегда, биздин электромонтаж кылган байкелерибиз болсо, өзүнүн мындайча айтканда бир карап өзүнчө бир искусство да. Бүт баардыгы аккуратный. Бул жерге киргенде эле коридор, лестничный площадка, бул жакта болсо киргенде сол жагына. Негизи кардар холл кылабыз деген, бул жерде бирок кенен спальный кылып алганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчи кабат болот. Бул жак киргенде эле гостевой комната, конок тосуучу бөлмө. Ушундай панорамный терезелер менен, бул жактарында терезелер дагы бүт баардыгы антрацит цветтеги сонун качественный терезелер. Сол жакка эле кирсек, бул жак биздин спальный бөлмө, биринчи бөлмөдөгү, биринчи кабаттагы уктоочу бөлмө болуп эсептелет. Андан кийин уктоочу бөлмөдөн чыккандан кийин эле сол жакта ушундай болгон санузул. Санузулда сантехник системалар жасалган, аварийный выходтор бүт баардыгы каралган, бүт баары жасалган. Андан чыккандан кийин эле сол жакта биздин кухня. Көпчүлүк учурда той топур ушул сыяктуу бир майрамдарда коридордо көбүнчө эле согушуп калабыз. Ошондой болбош үчүн биз кухнядан сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде дагы чыгып сырттагы оокаттарды ичкериге ташыганга сонун бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Азыркы эми экинчи кабатка чыгып көрөлү. Экинчи кабатка чыгып баратканда эле ушундай болгон лестницанын каркасы токулган. Бул 90% деңгээлге кирет дагы. Ушул бойдон кардарга өткөзүп беребиз. Экинчи кабаттан сонун сыртка вид ачылат. Панорамный терезелер коюлган. Бул жакта 4 спальный бар. 4 спальныйдын биринчисине эле киргенде кенен сонун. Бул жерден солго чыкканда эле общий гардеробный да. Бул жакты баардыгы колдонгонго болот. Гардероб общий. Бул жакка киргенде дагы ушундай болгон спальный бөлмө. Эң сонун жери бул общий санузулдагы, санузулдан кийинки эле бөлмө, уже бул биздин мастер спальный. Азыркы 21-чи кылымдагы эң көп эле талап болгон нерсе бул мастер спальный да. Мастер спальныйдын бул жагына кирсек, өзүнүн бир чакан санузул бар, душ туалети менен. Өзүнүн ушундай болгон кенен гардеробный бар. Эң сонун чечим. Бул жактан чыкканда эле бул түз киргендеги акыркы биздин спальный комната, уктоочу бөлмө. Баардык үйдүн терезелери ушундай болгон панорамный чоң терезелер. Айланага көз чаптырып рахат алчу эле жер. Ушундай үй ар бирибизге насип кылсын. Бул үйдүн суммасы болсо 6.720.000 сомго түзүлгөн. Ал сумманын ичине эмнелер кирет? Мындайча айтканда, сиз үйдө семчка чагып 3 айдан кийин келсеңиз, үйүңүз бүтүп калат. Калган жумуштун баарын, жоопкерчиликтин баарын биз мойнубузга алабыз. Материалдардын доставкаларын, устанын тамак аш, уста багыш керек, ызычуу, мызычуусу жок. Бүт баардык жумушту өзүбүз мойнубузга алабыз дагы, өзүбүз бүтүрүп беребиз. Сиздердин только кайсыл жерге үй салат экениңизди көрсөтүп коюшуңуздар керек дагы, бизге акчасын эле төлөп коюш керек. Болду. Калган жумуштун баардыгы биз өзүбүз Адекс курулуш компаниясы сиздер менен биргеликте алып барабыз.